Баягы айтып атпабы эмеден КТРден жеп алган акчаны деп. Канча КТРди жеп алсам да чыга албайт элем да. Анан бизди сөккөндөр бар, ашатып эле каргагандар бар. Ошондон көрө жетим жесирге бербейсиңби? Бул жерде мен өлүм менен жашоого аябай жакындагам. Ошондо анан деген бир аябай чоң түшүнүк келди. Жашаш керек экен да. Агамдар улуураак да менден. Ошон үчүн баягы союз учурунан бери келип эгоист болуп калышкан да. Өзлөрү жыргап жүрүшөт тоодо. Ары барып 7 континентти көрүп, бийиктикке чыгып, анан балдарыбызга каалабайт элек дейт. Сложный вопрос ты отвечаешь. Попроще мы отвечаем. Я до утра разговаривал со своей ногой. Я умолял свою ногу. Я с ногой разговаривал. Я впервые в жизни разговаривал с ногой. Элдин баарыбызды чогулуп анан мен жана көрсөңүздөр керек Инстаграмда Уилл Смит менен жолугуп калган учур абдан кызыктуу болду. Мен эч качан күткөн эмесмин. Чоң альпинизм 8000 метрден ашканда өлүм зонага киресиң да. Баратканда мисалы ошол эле кинодо мен өлүп калган японканы көрдүм отурган. Мен Эвересттен түшүп келатканда, ылдый жатакка түшүп келатканда күн ысый баштады да. Сасыганым мисалчы өзүмө жыттанып атты, мен өзүм жаман болуп атам да. Саламатсыздарбы биздин жолугушууга келген катышуучулар? Бул жакта биздин коноктор келип отурат. Биздин замандын баатырлары десем дагы жаңылышпайм. Дүйнөнүн эң бийик чокусун багынткан альпинисттер Эдуард Кубатов, Кадыр Сайдилкан жана Элим Карыпбеков мырзалар келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Сизди биздин кымбаттуу көрөрмандар, достор, сиздер каалаган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул жандуу жолугушуу сиздерге атайын мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, жакындан дагы таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эң алгач эле иш чарабыз эркин форматта өтөрүн эскертип өтөйүн. Анан биздин өнөктөштөр Экосу компаниясы, суусундук компаниясы жана ошондой эле Тойбоз компанияларына ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле суроо баарыңыздарга бирдей болсун. Эверестти багындырган соң жашооңуздарда кандай өзгөрүүлөр болду? Анан буну кыргыз коомчулугу кандай кабыл алды? Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Саламатсызбы? Чоң рахмат ушинтип бизди чогултканыңарга. Мен дагы азыр ушу шартты колдонуп, Элим Карыпбек инибизди куттуктайм. Тоогут болсун. 3-чү кыргыз болуп Эверестке аман эсен чыгып келди. Бу деген чоң жеңиш. Кыргыз элибизге, кыргыз альпинизм боюнча бул чоң жеңиш. Анан досумду Кадыр Сейдалканды дагы куттуктайм. Тоогут болсун. Лхотсе 8516 метрге өзү чыкпай, өзү дагы чыгып, өзүдөн башка. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. 4 килограмм эпос манасты көтөрүп чыкты. Бизге дагы бул чоң сыймык, потому что кыргыз элибиздин накта коду бу деген манас, биздин эпосубуз. Анан ошо Кадыр досум ошо эпосты даңктап, элибизди, жаштарыбызды билип жүргүлө, манасты билип жүргүлө, унутпагыла деп туруп көп нерсе бияк белгилейт. Ошон үчүн досторумду куттуктайм. Мен эми 3 жыл мурун Эверест болгон менин жашоомдо. Элим аябай жакшы кабыл алган. Мен Эверестке кеткенде мен жөнөкөй эле киши болчумун. Мени эч ким деле тааныбачым. Тааныса, может быть, жанакы ошо чоң бизнесте жүргөн эле бир кичинекей эле круг болбосо эле, атак мени тааныбаган, элиме тааныбаган эле жигит болчумун. Эверестке чыгып келгенде элимден ушунчалык Эверестке баратканда элимден ушунчалык жардам тийип, ушунчалык колдоо көрдүм. Анда ал мезгилде дагы элимдин ошо мындай колдогон моменти дагы ошо жоопкерчиликке дагы өтүп кеткен. Ошол мезгилде мен дагы 3 жыл мурун аябай өзүм ичимден переживация этип, жете аламбы, элимдин астынан уят болуп калбаймбы, элимдин кадыры кандай болот деп туруп көп нерсе ойлор кеткен. Аман эсен чыгып келдим 3 жыл мурун. Ошондон кийин Андан кийин эми Эверест аябай эле жашоомду өзгөрттү. Азыр менин жашоом
ачык эле мен көп жерде айтам, менин жашоом Эверестке чейин, анан Эвересттен кийин азыркы жашоом азыр накта жашоо болуп атат. Бул аябай көп берилет бул суроо. Анан мен башында эми баягы бул тоого пандемиядан кийин чыгып калдым да, тоого чейин тоого деле чыккан эмесмин, өзүм тоодо чоңойгом. Анан биринчи тоом Килиманджаро тоосу болчу. Эми ал жакта Килиманджаро тоосун үй бүлөмдө мындай өтө деле мындай кабыл алган эмес. Эми ал Африкага барып, Африкада жер көрүп келем деп эле кеткем. Андан кийин баягы дүйнөнүн 7 чоку долбоорун аткарып, Эверестке чейин мен дүйнөнүн 5 материктин, 5 континенттин эң бийик 5 чокусуна чыгып келип, үй бүлөм бир аз даяр болуп калган. Эми баары бир аябай санаа тартып, бир туугандарым, эжелерим, агаларым, апам өзгөчө, балдарым кичинекей болчу. Анан санаа тартканын сезип билип турам, бирок мен үйдө 11 баланын эң кичүүсүмүн. Ошо бала кезимден эрк өсүп, өзүмдүн каалаганымды эмне кааласам, эмнени көрсөм, эмнени жасасам көнүп калышкан. Ошон үчүн көп деле эч ким мынтип мени барбай эле койбойсуңбу деп мындай сунуш катары эле айтып коюшат. Анан бирок санаа тарткандарын сезип билип турам. Чоң рахмат. Рахмат. Мен да ушу тоолорду жаратылышты сүйүүчүлөрдөн ушул чоклорду багытуу үчүн канчалык убакытта даярдык керек? Мен аябай кеч келдим. Бул жака дагы суроого айтып кетейин. Альпинизм бул спорт, бул чоң спорт. Но бул спорт чоң, ушу чоң альпинизм эми 8000 метрден ашканда өлүм зонага киресиң да. Жашоо менен өлүм менен бул спорттун дагы бир өзүнүн чоң романтикасы бар. Эми романтика ушу именно кыйынчылыктардан, аябай чоң кыйынчылыктардан өтөсүң. Анан но бирок ошо романтикасы менен деле ол спорт менен эле калат. Но кээ бир мезгилде биз иногда өзүбүз ойлойбуз, что спорттон башка бул деген биздин жашообуз болуп калганбы, же биздин философиябыз, же мировоззрениябыз болуп калганбы деп туруп ойлойбуз да. Но жеке бул спорт чоң, татаал, аябай оор спорт. Ошондуктан бул спортко мен өзүм дагы кеч келдим, 42 жашта, 14-жылы. Жөн эле бул случайно, даже бул мындай планда деле болгон эмес. Австралийский чоң команда келип, анан мени катыш деп туруп жанакы чакыруу болду. Ошондон австралийскиң экспедициясы пикленингге чыга албай калды көбүнчөсү. А мен 2-3 киши менен пикленингге чыгып келип 7119 метр ылдый түшүп келгенде анан түшүндүм, что мен альпинизмге бир шыгым бар экен деп туруп, анан ошондон кийин 14-жылы 42 жашымда башталды. Но мен бул Эверестиме 7 жыл баскам. 7 жыл бул деген эме да, мындай аябай татаал жылдар болгон. Ушу каждый день ар бир күн тренировкалар, машыгам эртең менен кечинде. Мага ушу 7 жыл аябай эле оор болгон. Ошон үчүн мен эми Эверестке 7 жыл камдангам. Эми башка тоолорду эми биз деген бир жылда азыр 3-4 тоодон жасап атпайбызбы? Эми Алла Таалам кесир кылдырбасын сөздөрүбүздү шарт берип атат. Азыр деген кыргыз альпинизмди көрүп атат, бизди билет. Азыр эл аралык альпинизм системаны кадырды, мени
илимди Аселя Байбагышева эме биздин кесиптеш айым альпинист айым азыр Сергей Сильверстов, Михаил Даничкин, Михаил Михайлов деген альпинисттерди азыр дүйнөдө азыр билишет. Анан Элим мырза, эверестке чыгуу кайсы бир учурда чоң максаттарыңыздын бири болуп атыр. Анан эверестке чыксам деген кайсы учурда келди? Бул жанагы деме солдаттарда бар го, тиги ар бир солдат генерал болгусу келет депчи. Альпинизмге ким кирип, кызыгып, аракет кылып баштаганда эле баарынын эле бул мындай арткы бир фонунда, кыялында же бир элесинде болот да, сөзсүз түрдө. Бул боло турган иш, ошондуктан мен деле тиги тоого жакын келгенде, тоого жаңы келгенде албетте ойлобойсуң, себеп дегенде эми Эверест деген бул кыялың эмес, түшүңө деле кирчү нерсе эмес да, бирок Эверестке чыгып аткандарды көрүп суктанып, бизде Эдуард Кубатов биринчи жолу чыкканда бул бизде сенсация болгон да, кыргыздын желеги биринчи жолу көтөрүлүп, андан кийин эле даярданып эле Кадыр Сайрылкан чыгып келгенде, демек чыкса болот турбайбы, аракет кылсак болот турбайбы деп, ошондон эле мен негизи бирден бир биздин кылып аткан ишибиздин максатыбыздын негизги бир идеясы, негизги бир чоң максаты ушу жаш муун башка адамдар болобу, тоого чыкса экен, себептен тоо адамды аябай өзгөртөт да, жакшы жакка гана өзгөртөт. Мен бир да адамды кезиктире элекмин, жаман жакка өзгөрткөн адамды кезиктире элекмин. Ошондуктан биздин негизги миссияларыбыздын бири ушу аркабыздан жаш муундагы тоого чыкканга аракет кылып, сергек жашоого, спортко ушу умтулса экен, алар дагы жөн эле тоо деле эмес, демек ушу агаларыбыз ошондой бийиктикке чыгып атса, демек бизден деле колубуздан келет турбайбы деген бир өрнөк көрсөтүү деп ойлойм да. Анан мисалы жаш балдар азыр карагылачы, мисалы мурда альпинизмди бул ачыгын айтканда бул орустардын эле бир өзүнүн спорту, ошол орустар эле кылат, кыргыздардык эмес, бул кыргыздарга өөн учурачу да. Азыр караңыздарчы, канча жаш балдар, кыздар, кыргыз балдар, кыздар трекингден баштап, ал эми азыр болсо Эверестке чыгам дегендер толтура. Эверестке мен дагы даярданып чыгам дегендер толтура. Эмки жылы чыгам деген кыздарыбыз толтура. Даярданып аткандар да бар, реалдуу даярданып аткандар да бар. Бул аябай сонун нерсе да, себептен ар бир жылы кыргыздын желеги дүйнө чокусунда көтөрүлүп атса, мен дайыма айтып келем, биз болгону мынакей 7-8 миллион калкпыз. Тегерегибизде коңшу өлкөлөр бар да, бизден 5 эсе, 10 эсе көп калкы бар. Бирок бир дагы жолу эмеде көтөрүлгөн эмес, желеги дүйнө чокусунда көтөрүлгөн эмес. Ал жерге чыкканда бул биринчиден көп дүйнө жүзүнө таркайт. Бул маалымат дүйнө жүзүнө кетет. Баланча өлкөнүн кыздары, уулдары чыкты деп биздин желекти, биздин эр азаматтарды көрүшөт. Ошондуктан бул бирден бир чоң миссия. Анан ар бири келгенде эле ошо генерал болом дегендей эле, ошондой эле меники деле ошо келгенде эми ал мындай болчу да, баягы ишке ашкыс кыял болчу да. Анан кийин ошо агаларым кулактан сүйрөп отуруп эле чыгарышты да, ошо жүрү бияка чыгасың деп атып эле ушулар күнөөлүүлөр ушулар негизи. Анан бул жерде кошуп кетейин, илим кичине мындай аябай скромный болуп атпайбы? Аябай невероятный качествосы бар да ушундай. Анан деген. Ну, илимдин мондай азыр илимдин бул спорт тарыхын карасаң, бул деген от простого лейтенанта генералга чейин жетти да. Эми деген 5000 тоолорду Кыргызстанда калтырган жок, бүт барына чыкты. Анан деген Гималайга барып, Лабуче деген 6200гө чыгып келди. Андан кийин Пик Ленинди багынтырды. 100 алайда чоң алайда 7134 метр. Андан кийин кыргыз экспедиция, биздин биринчи улуттук экспедиция Манасулуга 8200 метрге. Андан кийин анан Эверестке келип атпайбы. А жерде болгон эмес, мындай туруп эле мен кеттим Эверестке деп эле анын өзүнүн тарыхы болгон, поэтому биякта просто эме да, одно только орусча айтканда уважение да биякта. Эверестке чыгыш үчүн канча каражат керек?
ошо эко суу той болуптур жерден өчү. Примерно средний менен бир кишиге канча каражат кетет да? Мисалы бул маалымат ачыктан ачык эле. Эгерде мисалы Эверестке бара турган болсо, Эверест эң кымбат тоо. Себептен де эң бийик тоо да, дүйнөнүн чокусу болгондон кийин ал бир жагы эле $40,000 башталат, бирок өйдө кетет. Ошондуктан мисалы көбү айтып атпайбы эмеден тиги КТРден жеп алган акчаны депчи. Бирок эме да, ал мындай да, тиги жанагы ошол жерге чыгып алып тиги тоң өлөйүн деп аткан суукта желекти көтөрүп чыгыш кыйын да. Кыргыз желегин анан берки да эки спонсорумдун желегин көтөрбөдүмбү? Ошону чыгарыш, ошол эки алар ошол эки жардам беришти да. Жардам берип, каражаты менен жардам берип, мага эки спонсорум жардам берди, президент жардам берди. Же болбосо чыга албайт элем мен мисалы. Канча КТРди жеп алсам да чыга албайт элем да. Ошол үчүн ошол экилер жардам берген үчүн анан ошо мүмкүнчүлүк болду да. Берки тоолор арзаныраак, бирок ага деле каражат кетет да. Анан мисалы аны биз бара чогултабыз. Көрүп атпайсыздарбы мисалы ачык эле нерсе. Мына Эдуард Кубатов көрүп атасыңарбы? Бүт алып барып атпайбы? Тиги трекингге чыгарып, тиги жатактарга, экспедицияга, Килиманджаро чыгарып атпайбы? Бул акча табыш үчүн, кийинки жанагы Макалу тоолоруна бийикке чыгыш үчүн, акча табыш үчүн алып барып атат. Эки жакшы нерсе кылып атат да. Биринчиден элибизди көргөзүп атат то. Ошол эле учурда акча табыш үчүн кылып атат да. Өзүнө ошондон ушинтип чогултуп. Мен деле ошондой эле кылам. Тиги спонсордон сурайм, мындан сурайм, акча. Жанагы биздин спортчуларыбыз деле сурап жүрүшпөйбү спонсорлордончу. Мамлекет жардам бергиле, тиги спонсор. Так эле ошол көрүнүш да. Так эле ошол көрүнүш. Багы тиги кичине тиги мен анча спортто жүрбөй жүрүп анан чыга калгандан ушундай сөздөр чыгып кетет. Так бара ушинтип эле чогултасың, жанагы тамга чогулткандай, машинеге чогулткандай эле ар бир тоого жанталашып алып чогултасың. Бул суроо абдан көп берилет. Анан бизди сөккөндөр бар. Ашатып эле каргагандар бар. Ошондон көрө жетим жесирге бербейсиңби? Депчи баягы толуктап кетейин. Тагыраак эле болсун. Мисалы ошол өтүк 8.000дикке чыга турган, $1000 ары турат. Сырткы кийим, жанагы комбинезон деп коет. Ал да ошо $1000 1,5 маркасына жараша, бул Италияныкы бар, Францияныкы бар, Кытайдыкы бар дегендей ошондой кымбат. Анан бул деген тоонун эң жакшы дагы бир маселеси бар. Бул биз короткон акча бир деңиздеги бир тамчы болуп калышы мүмкүн Кыргызстан үчүн. Себеби Эверестке жылына 400 адам барса, былтыры мен барганда 481 адам болса, быйыл 383 адам барыптыр. Ошонун 80% дүйнөдөгү бүт барын жайгаштырып бизнесин жолуна коюп койгон мультимиллионерлер. Анын арасында 4-5 миллиардер сөзсүз болот. Алар менен сен дүйнөнүн кайсы бир бурчунда таанышканга тегеле бир шартың болбойт, мүмкүнчүлүгүң болбойт. Ал жерде сен маңдайыңда чай ичип, сен ичкен чайды ичип, тамагын жеп, сени менен тең ата отурат, аны менен кучакташып дос болосуң. Анан бекер отурганда ал жерде 40 күн болобуз да Эверестте. 40 күндө эмне деген күндөр өтпөйт. Анан сен жардам колуңду сунасың, сен ооруп калсаң ал сунат дегендей. Бир 5-6 күндүн ичинде сен жер кадимки шаарда бир адам менен дос болуу үчүн жылдар кетсе, ал жерде 3 күндө эң жакын адамың болуп калат. Ошол эле миллиардер. Анан бекер отуруп сүйлөшөсүң, Кыргызстанда эмне мүмкүнчүлүк бар. Азыр буюрса, мисалы, ошо мен дүйнөнүн 7 континентине барып келгиче тапкан досторум алды келип Кыргызстанга миллиондорду салып, инвестиция кылып баштады деп мындай коркпой, үркпөй айта алам да. Ошон үчүн бул тоонун аябай жакшы нетворкинг, бизнес адамдар үчүн бул болуп табылгыс бир площадка болуп бере алат да. Ал мисалы кайсы бир миллиардер менен сен Кыргызстанда же Парижде же болбосо Лондондо жанына жакын жолотпой, сен охрана сатып салат. Өзүнүн учактары менен учуп келген тоону мен мисалы жети чокуну кыдыргыча ар бир тоого өзүнүн жеке учагы менен кайтаруучулары менен учуп келген досторубуз бар да азыр ошондой. Ошон үчүн бул чоң тоого кызыккан, анан мен бизнесменмин деп тоогону жакшы көрбөй же тоого чыга албаган адамдар да жөнөп албасын. Тоого кызыккан адам үчүн бул абдан жакшы керемет мүмкүнчүлүк.
буюрса Кыргызстанда ошол инвестициялар келип баштады, дагы көбөйөт. Биздин короткон акчабыз бир кичинекей тамчы болуп калат да. Ошон үчүн ошол нерсени мына азыр көп сиздер отурбайсыздарбы, элге көбүрөөк жетсин деп айтып алайын дедим. Менин суроом Эдуард Батбеков экеске. Рахмат. Сиз Эверестке чыккансыз, жана ошол Эверестке чыгып кетип атканда мындай сизде кандай коркунучтуу окуялар болду? Жана башында айтып кеттиңиз, бул эң чоң спорт жана өлүм менен өмүрдүн ортосунда. 8000 метрден последний штурмовой лагерден 4-чү лагерден чокуга чейин кислород менен чыккам. Ну меники бир момент болгон, жанакы аны кадыр досумда өткөн, илим дагы частично ал моментте өттү. Ушу ступенька Хиллари деген аябай татаал жер. Бул уже 80 метр калганда Эверестке по бийиктигинен 300 метр по длине, 80 метр по высоте. Ош жерде бир аябай татаал жери бар, ступенька Хиллари деген. Ош жерде меники кислородум, маскам мындай муз болуп, воздух өткөзбөй, ош жерде сознаниямды жоготоюн деп моменттер болгон. Ош жерде мен өлүм менен жашоого аябай жакындагам. Ошондо анан деген бир аябай чоң түшүнүк келди, жашаш керек экен да. Жашаш керек экен. Бул просто жашаш керек экен да. Анан бүт эмне орусча полной грудью жашаш керек экен да. Келечекти да ойлобош керек экен, жанакы өткөн заманды да ойлобош керек, азыр жашаш керек экен. Потому что мен деген ошондо сознанием келгенде мен бир эле нерсени ойлогомда, кандай керемет жашоо. Мына жашап атасың, көзүң көрүп атат, ден соолугуң ордунда, Эверестке жолуң, сапарың баратат. Ошол жерде ойлодум да, что именно жашаш керек экен. Жашоодон башка байлык жок экен. Анан эң биз көп нерсе жанакы дүнүйө деп эле жашообуз дүнүйө беренет атпайбы? Эверест мени аябай өзгөрттү. Ошон үчүн ошол момент болду. Но 40 секундто кайра сознанием ордуна келип, анан Эверестке. Ошондо мен уже билгем, Алла Таалам мага мындай экинчи сыноо бербейт. Алла Таалам мага шарт берет. Обязательно улуу тоо болот. Анан улуу тоо мени деген аман эсен дагы жиберет деп. Ошондо ошо момент 40 секунд тиякабы же биякабы деп туруп ошондой момент калганда, ошо мен билгем да, ошондо чыгып келгенде мен билгем Эверест болот депчи. Ошон үчүн болду. Кудай буйрса ошого мен Алла Таалама ыраазычылыгымды айтам. Жүз бөлүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз, аябай толкунданып жатабыз. Менин суроом мындай болмокчу. Азыркы ушул альпинизмге кызыккан жаштар үчүн кандай сунуштарыңыздар бар? Деги эле ушул тармакта кантип билим алсак болот? Андан учурдан пайдаланып сиздерге жана ошондой эле Супер ТВнын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык бизге дагы шарт түзүп жатканына айтасыз. Эми боюнча федерациянын башчысы өзү аракет кылып иштеп атат, ошон үчүн сен өзүң эле айтып бер. Рахмат чоң. Азыр Бишкекте спортивный секциялар ачылып атат. Буюрса Каракол менен Ошто ачылат. Ошто Ошский государственный мамлекеттик университеттин ичинде ачылат. Ошонун ичинде буюрса ушул жылдан баштайбыз. Скалодром болот. Спорт залында и ош жерде биринчи Ошто секция ачылат. Караколдо ошондой дагы. Азыр Караколдо биз деген бир частный школдо азыр чоң скалодром ачылып атат, но 10 метр болот. Ош жерде секция дагы Караколдо ачылат. Буюрса уже бизде кыргыз жарандардан, кыргыз жаштардын арасында уже кыйын жаш балдар келип атат. Караколдо, Ошто буюрса ош жерде уже өзүнүн жергиликтүү тренерлер болот. Ошо Бишкекте бүт баары жакшы өнүгүп атат. Азыр эки чоң профессиональный секция бар. Киев политех, анан Алга деген. Азыр деген ошо университет Манаста, анан Кыргызский славянский университетте дагы эки жаңы секция ачылат. Дагы бир кичине кошумчалап кетейин. Сөзсүз бул баягы эле Эдуард Кубатов айтып кеткендей, бул чоң спорт. Кайсы бир спортту баары бир машыктыруучусуз үйрөнө албайсың да. Мен кыргыз жаштарына кайрылып кетет элем. Мен тоодо машыгуу учурунда абдан көп кыздар, балдарыбызды көрөбүз. Баягы шаардагы кадимки модный
бут кийимдери менен ал арчада жүргөн учурларын көп кездештирем. Келип алып уктабай переживать этем, аман эсен түштү экен деп биз абдан мындай жоопкерчиликсиз мамиле кылган учурларыбызды көрөм да. Анан бул деле спорт, муну деле машыктыруучусуз үйрөнүү мүмкүн эмес. Кээ бирки балдарга, кыздарга жолугуп калам, 3 жылдап тоодо көрөм, дагы эле баягы тоолорун эле кайталап чыгып жүрөт, анан биз Эверестке барат элек деп коет. Суранат элем, бизде атактуу, абдан белгилүү, татыктуу тренерлерибиз бар. Ошолорго кайрылып, ошо тоону туура үйрөнсөңүздөр, анан убактыңыздарды коротуп эле мен айтат элем да, баягы Эверестке чыгат элем деп мага көп жазышат. Бирок 3 жылдан бери эле баягы эле Адыгинеге чыгат, учитель чокусуна чыгат, комсомолго чыгып эле кадимки шаардагы бут кийим менен жүрөт. Ал болбойт, ошон үчүн кайрылыңыздар. 2 секция Бишкекте азыркы учурда толук кандуу иштеп жатат. Ошол эле 3 жылдын ичинде азыр биздин Альпинизм федерациясында жап-жаш кыргыз балдарыбыз, кыздарыбыз кандидат мастер спортта болуп калышканга чейин жетишти да. Ошон үчүн туура кайсы бир ар бир эле спорттогудай машыктыруучу менен үйрөнсөңүздөр деп сунуш кылат элем. Борбордук телеканал сиздерден сурайт элем, ушу жети чокуу аттуу проект бар. Ушул проект боюнча айтып кетсеңиздер, канча убакыт алат? Андан тышкары ушул проект боюнча кандай пландарыңыз бар кийинки? Мына бул дагы тарых, биздин кыргыз альпинизмдин чоң тарыхы. Кадыр Сейдалхан мына биздин досубуз биринчи кыргыз болуп, биринчи кыргыз жаран болуп ушул проектти, жети тоо проект, эл аралык проектти бүтүрдү, ийгиликтүү бүтүрдү. Мен ушул жылы аракеттенем. Декабрь менен январда менки акыркы тоо калды, Винсон деген Антарктидадагы. Ошо если ушул жылы же эмки жылдын январында бүтүрүп алсам, ошо менен мен дагы жети тоо проектти бүтүргөнгө аракет кылам. Ошондо Кыргызстандын тарыхында 2 альпинист болот ушул проектти бүтүргөн. Но биринчи киши ушул проектти бүтүргөн бул Кадыр Сейдалхан. 7 континенттин 7 эң бийик тоолору да. Тиги Костюшка деген кенедей Австралияда 2800 метрден баштап Эверестке чейин эң бийик Азиянын, дүйнөнүн эң бийик тоосу почти 9000 метр. Поэтому, ушул проекттин дагы өзүнүн оор татаал варианттары бар. Бул Денали деген аябай оор тоо, Түндүк Америкада, Аляскадагы жайгашкан тоо, аябай татаал тоо. Анан бул жерге аябай көп каражат кетет. Каражат убакыт. Кадыр бул проектти 2 жылдын ичинде жасады. Мен бул проектте азыр деген почти 10 жыл жүрөм. 10 жыл. 15-чи жылы мен биринчи жолу Килиманджаро Аконкагуага деген тоо берен Эльбрустан баштагам. Ошо 10 жыл кетип атат. Кичине убакыт жетпей, кичине ошо. Но буюрса 1-2 жылдын ичинде бүтүрөм. Анан Кадырдын жанында экинчи болуп туруп, анан мен дагы тарыхка киргенге аракет кылам. Тоого кызыккандарга, мисалы, мен ачык эле айтып кетейин да. Бул долбоор абдан кызыктуу. Сен 7 континентти көрөсүң. 7 чокуга жеткиче бир жок дегенде 10го жакын өлкөдөн басып өтөсүң. 20-30дай шаарды көрөсүң. Бул абдан саякаттоо үчүн жакшы долбоор. Анан мен ошо башынан эле 7 чокуну баштап алып, мен үчүн абдан кызыктуу өттү. 7 маданият менен таанышасың, досторду табасың. Анан ошо 7 чокуну өткүчө, мисалы, өзүңдүн каалооң болсо, ошол дүйнөнүн 5 океанына колуңду чайкайсың. Анан бул абдан кызыктуу долбоор болчу. Анан ошодон бери досторду таап, анан быйыл мисалы тоого барам деген оюм жок болчу. Непалга достор, ошо тоодон тапкан досторум чакырып эле ошодон барып калдым. $8.000 негизи жаккан жок мага. Бир эле жерге барасың, базовый лагерь деп коет, негизги жатакта айлап жашап эле, же жуунбай, же жүдөп эле, же эч нерсе көрбөйсүң. Анан мен айтат элем, эгерде саякаттаганды каалаган тоо сүйүүчүлөр болсо, ушул 7 чокуу долбоор абдан кызыктуу долбоор. Ошо толук. Сиздердин жолуңуздар негизи абдан татаал жол, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы. Анан эгерде балдарыңыздар ушул жолду тандайын деп калса, макул болот белеңиздер. Ар бириңиздер жооп бергилиңиздерди каалайт элем ушул суроого.
Мен жок, макул болбойт элем. Эми мен балдарымды аябай эркин өстүрөм, өзүм окшоштуруп. Эч каршы болбойм эч бир немесине. Бирок ичим атышат болуш керек. Балам же кызым ушу тоого чыгып баштаса, мен кап туура эмес. Жөн эле койсо болмок деп кооптонот элем да. Эгерде сизден уруксат сураса жок деген жоопту айтасыз. Жок деп айта албайм. Мен балдарыма эч жок дегенден алысыраак болгонго аракет кылам. Мен кадырга кошулам 100%. Мен да эми ачык сүйлөшүп атабыз да, каалабайт элем. Аябай татаал спорт, аябай оор. Анан деген бизде жанакы ошо 8000 метр тоолор жөнүндө айтып кетсек, 14 тоо бар да. Эми каждый тоо ушу 8000ден ашкан тоо просто бул деген жашоо берен өлүм да. Анан деген балдарыма эми ачык сөз каалабайт элем, но балдарым суранса жок дей албайт элем, эми ачык. Но азыр эми улуу балам башка спортто жүрөт, кандидат мастер спорта по волейболу. Кичүү балам ал деген Гонконгту плавание берен машык жүрөт. Мага жакшы, азыр альпинизмге барабыз деп туруп аракеттенбей эле ошо менен эле бүтсүн. Бул агамдар улуураак да менден. Ошон үчүн баягы союз учурунан бери келип эгоист болуп калышкан да. Өздөрү жыргап жүрүшөт тоодо. Ары барып 7 континентти көрүп, бийиктикке чыгып, анан балдарыбызга каалабайт элек дейт да. Мен болсо балдарымды таптакыр башкача өстүрөм, аларга мен айтам, мен каалоом маанилүү эмес, балдарым космоско учам десе дагы мен колдойм. Алардын өз каалоосу, өз жашоосун ар бир адам өзү түзүш керек деп ойлойм. Ошондуктан тоого барам десе дагы Азамат мен көргөн тоодон дагы андан да көп тоону көр деп айтам. Мен Марска барып ошол жерден келбей калат элем десе, мен айтам бар айланайын, барып ошол жакты көрүп, ошол жактагы бирдеке таап калатсың, бактылуу болуп турсуң деп эле айтам. Бизге каршы эмес. Давай. Здравствуйте. Просто любопытная жительница этого города, которая попала случайно, не случайно. Я увидела, что на кепке было написано «Кайлас». И я так понимаю, что это где-то близко. И вероятнее всего, что это очень святые места, то, где вы побывали. И та высота, то, где вы побывали, это недоступная высота человеку. Скажите, пожалуйста, что там ощущается? Было ли состояние измененного сознания? Стали ли вы ближе к Богу? Что было в ваших сердцах, не в головах? Сложный вопрос, ты отвечаешь. Попроще мы отвечаем. Вот эти круговерти я отвечаю. На самом деле любая гора изменяет человека. Человек, в первую очередь, гора – это вызов себе. Вызов внутренним его вот этим очень-очень многим, возможно, где-то травмам, возможно, где-то он себя испытывает. И каждая гора, она испытывает человека. И вот мы же, вот часто же говорят, вот покорили гору. Нет, вот человек, когда он туда поднимается, во-первых, горы не покоряются, горы пускают и отпускают. Вот альпинист, настоящий альпинист никогда не говорит, я покорил гору. Он всегда говорит, я взошел, гора отпустила и выпустила меня. Потому что туда он идет, мы там вообще, ты там понимаешь, что ты мизер вообще. Ты ничего не решаешь. Ты ничего не решаешь. Каким бы ты сильным не был бы, каким бы ты опытным не был бы. Все зависит от очень-очень многих факторов. Вот от погоды, от состояния вот этой горы, от очень многих факторов. И вот когда ты идешь, и каждый человек, он перебаривает свой страх где-то, свою вот эту физическую, где-то вот испытывает себя физически, он свои боли перебарывает. И поэтому, когда человек возвращается, и вот все люди спрашивают, вот ты поднялся и что? Никто не сможет дать единый ответ, потому что у каждого же свой путь восхождения, и у каждого своя гора и своя вершина. И он, когда выходит, у него свой комплекс чувств.
неповторимых, непередаваемых. И, безусловно, любой человек меняется. Он когда туда приходит, он приходит совершенно другим человеком. Он начинает ценить невероятно простые вещи, которые мы здесь на земле не замечаем. Он начинает ценить даже просто, что он без боли дышит. Потому что ты там дышишь с болью. Ты там глоток воды, когда глотаешь, у тебя слезы из глаз выходят, потому что у тебя вот здесь уже все опухло от сухости, от вот этой высоты, от сложности. И ты когда воду пьешь, глоток делаешь, у тебя слеза выходит из боли, из-за боли. А мы же здесь же это все не ценим. И вот когда ты спускаешься, ты становишься невероятно счастливым человеком. Вот до этого вопрос задавали по поводу команды, с кем нужно выходить вот в гору. Горы вообще испытывает человека. Вот там он настоящий раскрывается, открывается, без маски, без ничего. Потому что ты можешь 2 дня носить маску, 3 дня земную маску можешь носить, а потом ты уже вот таким, какой он и есть становится. И поэтому там, если люди дружат, это настоящая дружба. Потому что они проходят через все ужасы. И вот когда часто меня спрашивают, ну что, как там на Эвересте? И вот мне он дался очень тяжело, очень сложно. Ну, я дважды туда, вот, со 2-й попытки у меня получилось. И я считаю, что если есть ад, то вот эта частичка ада, это вот этот вот период, потому что альпинист проходит, просто ужасы проходит. Вот я достаточно не суеверный, я не суеверный человек вообще. Я ни во что не верю, там, ну вот я не делаю вот эти вещи, спокойно ко всему отношусь, спокойно к смерти, но вот когда первая попытка моя шла на Эверест, чтобы вы понимали, у меня там небольшой приступ был и вот с ногой. И между 1-м и 2-м лагерем, это вот на высоте более 6000 метров, и вопрос стоял о том, что если у меня нога к утру лучше не станет, а я уже ходить не мог, то снимают меня вообще с экспедиции, потому что я дальше уже все продолжать не мог. И я до утра разговаривал со своей ногой. Я умолял свою ногу. Я с ногой разговаривал. Я впервые в жизни разговаривал с ногой. Бутумду сурандым да, бутум айыкчы, азыр эмес, азыр сен оорубашың керек. Я разговаривал с ногой, потому что вот я сидел в палатке и бутуммен сүйлөштүм да, таң атка чыкты. Это потому что там, ну, я никогда не разговаривал не то что с ногой, а вообще ни с кем не разговаривал. А тут я с ногой разговаривал, потом там вообще человек в таких условиях, что и с ногой будешь разговаривать, и умоляя. Ну, она утром согласилась, что сейчас не время, да, что нужно подождать, да. Өткөндө эле кызыктуу күндөр көп болду деп айттыңыздар. Ошолордун бирине сыйга барып күндү айтып берип атасыздарбы? Кыска айтып берейин. Мисалы Антарктика материгинде ошо Union Glacier деген неме бар. Америкалык жалгыз америкалык компания ошо Антарктиканы кызмат кылат. Ошол жерде отурган бир күндөрдө элдин баары ызы чуу болуп, анан мен жана көрсөңүздөр керек Инстаграмда Уилл Смит менен жолугуп калган учур абдан кызыктуу болду. Мен эч качан күткөн эмесмин. Анан экөөбүз ал жерде волейбол ойнодук, эшикке чыгып алып, Уилл Смит менен кайсы жерде жолукса болмок. Анан мен чарчап келип, тоодон чокудан түшкөн учур болчу, анан кеч туруп калып, завтрактан кечигип калып келсем, акыркы эле бир стол бош калыптыр, 6 киши бата турган. Анан элдер аябай чоң ашкана болчу. Анан бирөө кирип келатат, ызы чуу болуп калышты. Карасам Уилл Смит анан жер издеп келип, мен маңдайым отуруп калып, анан ошо менен таанышып. Анан Кыргызстан каякта экенин түшүндүрө албай 1 саат, жарым саат. Анан ошо 2 күн ошол жерде чогуу жүргөм. Ушундай кызыктуу окуялар абдан көп болот. Жана Эверест фильмин көрсөңүздөр керек. Эверест деген фильмдеги жанагы ошол базовый лагерде жанагы ошо рацияда отуруп алып экспедицияны башкарган киши бар го. Жанагы анан ошол кишинин чыныгы жүзүн көрдүм.
прототипин. Adventure Consulting'дин Анан ошол жетекчиси. кинодо ошол компания алып барган туристтер өлөт. Анан ошол кишинин 3 партнеру болгон экен. 2 партнеру ошол жакта кайтыш болгон да. Ошол компания азыр аксакал дагы эле бар. Ошол 2 досунун өлүп калган 2 досунун үй бүлөсүнө ошол компаниянын долясын дагы эле берет экен. Тапкан акчасын бөлүшүп бала чакасына жардам берген аябай алтындай болгон киши ошол Гай Коттер деген. Аны менен чогуу Антарктикада чогуу чукка чыктык. Абдан эле кызыктуу окуялар көп болот. Бут менен сүйлөшкөндөн баштап мен айтып берип атпаймынбы? Могу үйдө чыгып баратканда, мисалы ошол эле кинодо мен өлүп калган японканы көрдүм отурган. Мен Эвересттен түшүп келатканда, ылдый жатакка түшүп келатканда күн ысый баштады да. Анан ушу сасыганым мисалчы өзүмө жыттанып атты, мен өзүм жаман болуп атам да. Анан мен келе калсам Эдуард Чумакадыч базада экен, мени көрүп эле сүйүнүп кучактап эле илим деди да, туруңуз дагы мен тет жакка барып кичине жуунуп келейинчи деди. Ар жакка барып кичине суу алды. Палаткага кирбей палатканын астында жатат. Мен азыр могу жерим өтүп кетсинчи деп. 2 саат кире албай, баса албай бир жерде 2 саат жатасың, мисалы кыймылдай албай келип. Баары эле кызыктуу. Тоо дегенде бул чоң приключение да. Эме деген бул деген жанакы улуу согуштан келгенде 45-9 майдан эме айылга келгенде эле болду да. Эвересттен эме түшүп келгенде Инстаграмда көрөм, Инстаграм бул карабайсыңбы связь кандай. Мен базовый лагерде жанакы глэмпингде отурсам Инстаграмда көрүп атам. Эме кайдан биздин палаткада жатабы деп, палатканын астында да жатат. Бүттү, мен өлдүм, мен хумбуну көргүм жок деп жазып атат Инстаграмда. Анан чуркап барып кучактап ошол жерде аман эсен келдиңби тигиндей мындай ошо. Мен көп нерселер болот ошондой. Турганга, кыймылдаганга шайым жок. Чынында эле шайым баары кетти да, чынында эле. Сотко көтөрүп алып анан жазып атканга шайым бар да, жазып атам. Анан бул киши түшүп келип, ушул жерде жатасыңбы деп, учурашпайсыңбы элбей деп, анан Эдуард Чумакадыч келип, менин кийимдеримди чогутуп, бүктөп, палаткага киргизип жүрөт. Мен жатам. Мен кыймылдабам, бирок Урдум мен мындай деп ошону. Айша. Ушундай. Карап отуруп эле лайк басып, жакшы комментарийлер жазып туруңуз. Чоң рахмат, жетишпей убакыт бөлүп окшойт. Келтиргениңиздерге рахмат айтабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги бул убакыт болот. Андыктан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат барыңызга. Неге кичинекей чоң эле берсеңер болбойбу? Чоң рахмат.